Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу көрүүчүлөр, жалпыңыздарга салам айтып, кайрадан Халва шоу программасы ар бириңиздердин үйүңүздөрдө коноктобуз жана бул ысык аптапта сиздерге жакшы бир маанай тартуулоо менен жылуулукта берели деп атабыз. Ошол эле учурда бир салкын жакшы нерселерди да тартуулайбыз. Аны эмесе биздин каналдан эч кайда алыстабай туруңуздар дейли. Бүгүнкү программабызды өзгөчө коноктор коштоорун эсиңиздерге салып өтөлү жана сөз түрдө ысык болоруна биз 100% кепилдик берип өтөлү. Аны эмесе урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү программабызды баштап коноктору менен тааныштырып баштайын. Оң тарабымда суулар келди. Белгилүү ырчы, өтө таланттуу айым Үмүтай Абдышева бизде конокто. Кол чаап коюңуздар. Кош келиңиз Үмүтай. Кош келдик. Кутман кечиңиздер менен. Бүгүнкү аптаптуу кечке дагы бир 30 градус кошобуз деген ниеттебиз биздин команда деп коеюн. Ооба, ишенип турам. Эмне жаңылыктарыңыз бар? Күндө эле Инстаграмдан көрөбүз, тойдо жүрөсүз, тигил жакта жүрөсүз, бул жакта жүрөсүз дегендей. Буюрса, быйылкы жылым абдан жемиштүү болуп жатат. Уктаганга ал тургай убакыт жок. Бул мен үчүн аябай чоң сыймык болуп атат. Мен ар дайым эле уйкучумун, уктап атам дей берчүмүн. Бул жолу болсо такыр башкача, бөлөк. Сонун ырларды жаздырып атам, сонун клиптерди баштап атам. Анан уктабай койсо деле болот экенби негизи? Ооба, мамлекеттик чоң иш-чараларга катышып, буюрса аябай сонун болуп атат. Жакшы, Үмүтайга кол чаап коелу, ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми Үмүтай менен биргеликте бир командада болуп турчу жаңы аткаруучу бизде Перияна конокто. Кол чаап коелу. Кош келиңиз. Саламатсызбы? Ырчылык дүйнөсүнө жаңыдан кадам таштап атырсыз, мындай бир иштейин деп атырсыз. Эмне, кандай чыгарма менен баштап атасыз негизи? Азыр бизде көп жаңылыктар бар. Негизи жаңы деле деп айта албайм, анткени мен 17 жашыман бери бул немеде чөйрөдө болгон үчүн дагы көп мен бийлечү элем. Андан кийин ошо бул тармакка өттүк десек болот. Азыр Канат байке менен чогуу бир жакшы ырлар жаздырып, клиптер тарттырып, жакшы бир чыгарма жөнүндө айта кетсеңиз, кандай ыр жаздырдыңыз? Биздики да поп стилинде болот, жанр. Ошо тармакта жаздырып атабыз. Демек, бир аз өзгөчөрөөк болуп чыкса майымдардан деп атасыз. Бир аз өзгөчө болбосо да өзүмдүн жактырган стилим менен, өзүм ойлонгон ой менен, ошо менен жаңы бир неме кылсам деген ой бар. Жакшы, ийгилик каалайбыз. Кол чаап коелу Перияна. Перияна, Үмүтай, сиздердин командаңыздарга ат коелу, анда кандай аталышта болот? Сизде идея барбы? Салам Бишкек деп коелу. Салам Бишкек. Аптаптуу Бишкек деп коелу. Же Аптаптуу Бишкек, Макул, Аптаптуу Бишкек командасы кол чаап коелу, Ысыкка ысык кошочу дагы да болсо, аларга атаандаш дагы бир команда бар. Урматтуу көрүүчүлөр, бизде TikTok блогер Гүлсүн Сталбековна бизде конокто. Кол чаап коелу. Гүлсүн, кош келиңиз. Негизи TikTok'ту тартып жаткан учурда өзүн эмес, сырттан карап турган адамга бир башкача көрүнөт го. Канча убакыт курайт негизи? Бирөөнү тартыш үчүн? Бирөөнү тартыш үчүн 10 минута, 3-4 жолу тартылат. Бир эле жолу тартылбайт ал, Жаппайт, оңдош керек кайра баштан, Негизи мындай эң көп көрүү канчага чейин болот? Менде азыр 100 миңге чейин эле. Жаңы баштап атам мен TikTok'та. Жаңы баштап атасыз. Бул тармакта негизи акча тапса болобу? Болот дешет, бирок мен таба элек. Акча таба элексиз, Жок. Аракет кылып аткан экенсиз. Азыр ар бир видеосу элдин көрүүсүнө ээ болуп чыгып аткан. Гүлсүнгө кол чаап коелу, Гүлсүн менен биргеликте бир командада бизде Айдай Алымбековна конокто, SMM Адиси. Кош келиңиз. Кош келдиңиз, саламатсыздарбы? Азыр элдин баары бул тармакты окугандар да көп, аны жалдап алган адистерди жалдагандар дагы көп, иштеткендер дагы көп дегендей. Эмне өзгөчөлүк менен айырмаланыш керек башкалардан? Башкалардан айырмаланыш үчүн эң негизгиси бул опыт. Ошо тажрыйба керек. Кайсы аккаунттарды мисалы
ошо жалдап аткан адам сөзсүз түрдө сурайт, кайсы аккаунттарды жазасың, ошолорду көрсөк болобу дешет сөзсүз түрдө. Анан ошолорду көргөзсөң, анан мындай сен ишиңди карап, ошондо мындай кандай десем, жалдаса болобу же болбойбу өздөрү чечишет. СММ адиси болуш үчүн акча тармагы кандай болот? Мындай жакшы эле табышабы? Эми азыр Кыргызстанда ушу интернет тармагында жумуштардан СММ адистиги бул өтө алдыңкы орунда келе жаткан кесип десем болот. Акча ооба жакшы эле табышат. Жакшы эле. Ооба, жакшы эле. Жакшы, Айдайга кол чалып коелу. Аны эмесе Гүлүсүн, Айдай, сиздердин командаңыздардын аты, аталышы кандай болот? Не деп коелу? Жаштар деп койбойлу. Макул, жаштар деп коелу. Жаштар. Жаштар, макул, жаштар командасы. Мындай бири-бири карап. Сиздер мындай өзүңүздөр калбаңыздар. Мына ушундай Аптаптуу Бишкек жана жаштар командалары бизде даяр, урматтуу көрүүчүлөр. Биз болсо программабызды баштайбыз. Айта кетүүчү нерсе, бүгүнкү программабыздын демөөрчүсү Кыргызстандагы Адушата компаниясынын атамекендик биринчи өндүрүш Нитро энергетикалык суусундугу. Келиңиздер, оюнду баштаардан мурун өзүбүзгө бир энергия топтоп алышыбыз керек. Аны эмесе жалпы көрүүчүлөрүбүзгө дагы сунуштап өтөлү жана сөзсүз түрдө бул суусундуктардан биз ичип алып, анан бүгүнкү оюнубузду баштасакпы деп турабыз. Биздин айрымабыз жок. Биз биргеликти гана жеңебиз. Күч биримдикте. Ар бирибиз жеңүүчүбүз. Нитро Олимп чемпиондорунун күч кубаты. Тамга жеричи оюнубуздун шартын түшүндүрө кетейин. Сиздерге суроолор берилет. Мына ошол суроолорго баттан жооп беришиңиздер керек. Болгону эки командага бир тамгаларды берем, ошол тамгадан баштап жооп берүү шарт. Болгону кайсы командадан баштайлы тактап алалы? Ол эжекелерсиз. Жаш келсе ишке. Жаштар деп калтырсын. Жашсыз өзүңдү. Кандай кылалы, эмне кылалы? Сиздер баштап бериңиздер. Мейли. Сыйлап атканда. Сыйлап атканда сыйды көрүп алыш керек да. Аны эмесе Аптаптуу Бишкек командасынан баштайлы. Сиздерден ким ойносун, экинчиңер жардам берсеңер болот. Ойной бересизби? Сиз жардам берип турасыз, Сиздерге берилүүчү тамга бул Л тамгасы. Бардык суроолорго Л тамгасынан баштап жооп бересиз. Аны эмесе ар бир оюнга убакыт берилерин эсиңиздерге салып өтөлү. 1,5 мүнөттөн ошол мүнөт аяктагыча баарына жооп берип, үлгүрүп жетишиш керек. Кайсы команда көбүрөөк жооп берген болсо, бизде мына ушул Нитро компаниясынан суусундугунан тактап айтканда жакшы белектерибиз бар. Упайды жакшы топтош керек да. Аны эмесе баштадык. Биринчи суроо. Эл алдына чыкканда эмне болосуз? Лучшая. Депутаттарга эмне үчүн мандат берилет? Лидер болуш үчүн. Арлар кантип оорушат? Жок. Лит айтып албай оорушат. Паспорт жоготуп алсаңыз эмне кыласыз? Лавочка отуруп алып элек. Мектеп окуучулар интернетте эмне кылышат? Лайк алышат. Ким иштебесе ошол? Лох. Жылдыздар төлгөсү бүгүнкүгө эмне айтты? Лекарство ич деди. Жинденгенде кантип кармануу керек? Ласточкада учуп жүрүш керек. Ошондо. Ооз менен мурундун ортосунда эмне бар? Лимфа түйүндөрү деп. Англичандар эртең менен эмне менен тамактанышат? Лав менен. Суулар сынагынан кантип жеңиш керек?
Ломоносов жөнүндө билсе жеңет болуш керек, ошол жөнүндө суроо көп берүүчү эле. Эң жакшы мотивация. Вакыт бүттү. Вакыт бүтүп калды. Мына ошондой урматтуу көрүүчүлөр, Аптаптуу Бишкек командасы Л тамгасынан жооп берип, жакшы жоопторду ала алдык. Азыр бир аздан жыйынтык чыгарабыз. Ал эми азыр кийинки кезекте биз жаштар командасына берели. Сиздерден ким ойнойт? Мен ойной берейин. Сиз ойной бериңиз. Сизге берилүүчү тамга бул К тамгасы. Даярсызбы? Даярмын. Анда эмесе баштадык. Тарынтып албоо үчүн эмне кылыш керек? Капа албаш керек. Газеталарга эмне жөнүндө жазышат? Кабарлар жөнүндө. Асмандан эмне жаайт? Кар жаайт. Сиздин диагноз кандай чыкты? Кейкесе. Жок, жооп бериш керек. Жооп бериш керекпи? Кулагым ооруйт экен. Балдарды эмнеге урушат? Нелерди? Балдарды эмнеге урушат? Кутурган үчүн. Чаңдар кайдан келет? Чаңдар неден кайдан келет? Кар жаабаган үчүн. Айлыкты көбөйтүү үчүн эмне кылышыбыз керек? Катуу иштеш керек. Окуучулар сабактан чыкканда каяка барышат? Кружокторго. Балыктар каякта токтойт? Кеменин астында. Кийимдин артынан чуркаш керек. Красавчиктердин аркасында. Кантип уялчаак болбоо керек? Кыйын болуп. Бандиттердин кличкасы? Кара. Миллионду кайда коротуш керек десем, убакыт бүтүп калды. Мына ошондой урматтуу көрүүчүлөр, эки команда тең тамга жегич оюнун ойноп бүтүштү. Ал эми жыйынтыкка келип карай турган болсок, биринчилерден болуп ойногон Аптаптуу Бишкек командасы азыр 12 суроого жооп берип жетишиптир. Кол чаап коелу, Ал эми кийинки команда, жаштар командасы азыр миллионду кайда коротуш керек деп ага жооп берилбей жетишпей калганбыз. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Булар да 12 суроого жооп берип жетишиптир. Кол чаап коелу, Мен жооп бердим деп коесуң. Жардам берген мен да коебузбу? Мына ошончо эки команда тең азырынча 12-12ден жооп бергендиги үчүн тамга жегич оюнунда эки командага тең бирден упай бере берели. Кол чаап коебуз, Ана эмесе кайсы суроо көбүрөөк эсиңерде калды? Мурун менен ортосунда дегенге ал термин мен жооп берген эсиңерде калдыбы калган жокпу? Мен эмне деген термин экенин билбейм жөн. Эмне дедиңер? Лимфа тамырлары. Лимфа түйүндөрү дедиңер. Элдер угал. Деп аябай билет болуш керек. Биологияны Мындан кийин лимфа түйүндөрү билип жүрөлү деп. Силерге кайсы суроо жакты көбүнүз? Чаң каякта келет? Жана сиз жардам бердиңиз. КамАЗ өтүп кеткенден кийин Кайсы Неге диагноз кандай чыкты? Ушундай суроолор болду, жакшы жооптор болду. Немесе программабызды улантып кийинки оюнубуз бул Алло, сен кайдасың деп аталат. Алло, сен кайдасың оюнун биз баштайбыз, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр болсо жаштар командасы даярбыз деп келди. Дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөлүм. Экранга ар кайсы жерлер чыгат. Айдай сиз көрүп айтып бересиз жакындатып. Ал эми күлүсүн сиз болсо табышыңыз керек. Буга дагы убакыт чектелүү. Канчалык батыраак тапсаңар, канча жерди көбүрөөк тапсаңар, упай ошол жака кетиши мүмкүн.
Даярсыздарбы? Даяр болсоңуздар, баштадык. Биринчи жер. Депутаттар отурат, жогорку кеңеш. Ак үй. Кийинкиси Ойношот, мындай Площадка. топту ыргытып, жок, немелерди тизип алып, анан мындай топту ыргытып баары жыгылат. Топту бири-бирине ыргытып ойношот. Кийинкиси сүйлөшөт, өздөрүн көрсөтүшпөйт, бирок сүйлөшөт. Бардык жакта тартат, ар кандай номерлер менен. Микрофон, Студия. дагы жакындаштырып башкасы. Ар кандай аттар менен чыгат. Тумар, Каналдар. дагы каналда башкасы. Жок кийинки. кийинкиси Чай ичип отурушат. Кафе. Анан дагы чай ичип отурушат. Чай. дагы аттардын түрлөрүн айтыңыз. Чай ичип Кафе деп отурушат. аталат, дагы эмне деп аталат? Кафе деп аталат, ресторан деп аталат. Мейманкана. Жок, мейманкана эмес, ошо тамак иче турган жер, чай иче турган жер. Ошо чай ише турган столовый. Ошол кыргызчасы. Убакыт бүттү. Чайхана болчу. Мына ушундай, урматтуу көрүүчүлөр, программабызды улантып берели. Ал сен кайдасың оюнда жаштар командасы ойноп бүттү. Ал эми отуруп турабыз, Бишкек командасы аябай жашачу. Ал эми азыр болсо ушул эле оюнду бизде мына ушул шашып аткан айымдарга кезек берели, алар ойносун. Кандай табышат байкайбыз. Аптабдуу Бишкек командасы Ало сен кайдасың оюнун ойногонго даяр. Азыр Үмүтай табат экен, Перияна айтып бериш керек, Оюнун шарты түшүнүктүү болуш керек сиздерге, Түшүнүктүү. Даяр болсоңуздар, баштадык. Биринчи жер. Баарыбыз барып ошактан эле кийим алабыз. Базар. Пикникке чыгабыз, эс алабыз. Природа. Жаратылыш. Отундар теребиз. Бактар өсөт, чоң көп. Жайлоо. Жок. Айылда көбүрөөк бар. Баары тең ошакка барып отундар алып келип, от жагышып. Токой. Билбейм буну. Кийинкиси. Чоң немелер, үйлөр жайгашкан, үйлөр эмес, этажкалар жайгашкан. Ошакта аттар бар баардык тең. Мен тиякта жашайм, биякта жашайм деп коюшат. Мынчанчы Подъезд, лифт. жакын. Эмне болуп экен? Этаж. Чоң үйлөр турат. Анан аттар бар ошо. Бул мынчанчы Подъезд. жок. Немелердин, жерлердин аты да подъезд именно этажкага эмес, о жерлер. Микрорайон. Туура. Кийинкиси. Согуштарда көп колдонулат. Бул чоң, мындай узун немеси бар. Пулемет. Жок. Айдалат. Танка. Кийинкиси. Кичинекей балдарды алып барып ойноп Садик, чыгат. бала бакча. Парк. Жок. Азыр уже модно болуп калды, ошака алып барышып, баары тең жана машиналарга түшүрүп. Аларча. Жок. Немелерде, чоң зданияларда. Убакыт бүттү. Детский болчу. Мына ушинтип Аптабдуу Бишкек командасы ойноду. Жана жыйынтык чыгаралы. Алар бул оюнда 4 жерди туура таба алышты. Кочап коелу. Ал эми жаштар командасы бир гана жерди табышкан болчу. Ошону менен бул оюнда биз Аптабдуу Бишкек командасына бир упайды бердик. Жалпысынан 2-1 эсебинде алдыда Аптабдуу Бишкек командасы келе жатат. Кочап коелу. Анда эмесе биз программабызды улантып берели, урматтуу көрүүчүлөр. Биз азыр калпы чымбы оюнубузга кезек берели. Бул оюнубуздун шарты менен түшүндүрө кетели.
Мына ушул колумда турган карточкаларды азыр эки командага бирден берем. Ичинде жазуулар бар, калппы, чынбы деген. Сиздер аласыздар. Ошого жазылган жазууга жараша окуя айтып беришиңиздер керек. Экинчи командаға айтып бересіздер. Экинчи команда сіздер окуяны айтып бүткөндөн кийин табышат. Бул окуя калп болгонун же чын болгонун. Болгону сіздер бул жерде экинчи командаға таптырбай айтканга аракет кылышыңыздар керек. Эгерде калп деп келсе, калп бир окуя айтышыңыздар керек чынында эле. Бирок баягы чындыкка окшоштуруп дегенде экинчи команданы кыскасы башын бир аз айландырганга аракет кылыш керек да. Чын деп келсе чын бир окуя айтасыздар, калпка окшоштуруп. Экинчи команданы таптырып албашыңыздар керек. Түшүнүп атасыздарбы? Дайли отурасыздар, эмне болуп атат деп колмен. Түшүндүңүздөр болуш керек, Түшүнгөн болсоңуздар аралаштырып сиздерге бере берейин. Экинчи командага жазуусун көрсөтпөйбүз. Командалар бири-бириңер көрүп алгыла. Жана окуяны ким айтат деген шоуңуздар. Ошого жараша кимде окуя бар болсо айта берсеңиздер болот. Экинчиңер билсеңер кошо айтсаңар болот. Кыскасы кимге ылайыктуу болсо. Урматтуу телекөрүүчүлөр, калпы чынбы оюнун биз баштай берели. Жогоруда жаштар командасы оюнду баштаган болчу, ал эми азыр болсо Аптаптуу Бишкек сиздерге кезек беребиз. Үмүт сиз айтасыз, Мен өзүм гөлдүкмүн. Анан гөлгө сүзгөндү аябай жакшы билем. Кичинекей чагымдан баштап эле гөлгө баргандан кеткенге чейин, боозум көгөрүп калганга чейин гөлгө түшчүмүн да. Азыр деле ошол салт сакталган. Бар элдер мисалы гөлдүктөр негизи гөлгө түшпөйт го. Бирок мен ушунчалык гөлдү жакшы көргөндүм үчүн меймандар менен кошо барганда эле кирип кетем, элдер ай бас кеттик дегенде кошо кетем да. Бул чынбы же калппы? Сиздердин жообуңуздар кандай? Калпы. Калпы? Акыркы жообуңуздар калппы? Калп айтып атабы Үмүтай, Акыркы жооп анда калп, Келиңиздер, карточкаңыздарды көрөлү. Бул калп экен. Не, гөлгө түшпөйсүзбү негизи? Гөлгө түшпөйм. Түшөм деп коесуң. Негизи гөлгө түшпөйсүзбү? Ооба. Мына ушундай баягы баргандан кеткенге чейин түшөм дегенден байкап калдыңар окшойт, Бирок чын болчу деп коем. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, ал эми азыр болсо жаштар командасына кезек берели. Сиздерден ким айтат? Сен айтырчы. Мен жардам берип турайын. Анда калп болуп калат. Макул, анда мен айтып берейин. Мен ошо кичирээк кезим болчу, бул жакка Бишкекке келдим. Бишкекке келип эле бирөөгө жолугуп келейинчи деп, туугандарым менен бирөөгө жолугуп келейинчи деп эшикке чыктым. 9-класс болсом керек. Туугандарым менен жолугуп келейин деп эшикке чыктым. Эшикке чыгып эле Жашнакай маршруткага түштүм. Площадь жакка бардым, ошол жактан жолуктук. Жолугуп эле кайсы маршрутка менен келгеним эсимде жок да. Кайсы маршрутка менен келгеним эсимде жок. Анан тиги жактагы адамдардан сурадым. Ошол акчага кайсы маршрутка барат деп. Мен жашаган жакта кайсы маршрутка барат десем айтып беришти. Ошол маршруткага түштүм. Түшүп анан кайсы жерден кайра түшөрүмдү билбейм, эсимде жок. Кайсы жерден түшөрүмдү билбейм дагы, анан бир магазинди эстеп калган болчумун атын. Анан келатып ошол магазинди карап келдим жолдончу кечке. Карап келдим, анан ошол магазин жакка жеткенде түштүм. Ушул жак эле болуш керек, ушул жактан түшкөм деп. Түштүм дагы, анан кайра үй тарап мындай шаардын ичи болчу да. Анан кайсы тарап мындай кайсы этажга экенин, кайсы подъезд экени таптакыр эсимде жок. Мен негизи оң жакка кетмек эмес, сол жакка кете бериптирмин. Үй ошол жакта болуш керек деп. Сол жакка кете бериптирмин, баратам, бир
чоң суу бар экен, ошону жегинде эле баратам. Андай бир башкача эле болуп баратат. Үйгө чалып, мен ушундай келдим, азыр каякта экенин үй таппай атам деп, ошентсем эле бери бас деп атат. Бери бас деп кайра сол жака эле кетирип жүрүп, сол жака чыгарат го деп. Сол жака кетирип жүрүп, анан ой жок, аякта эмес деп кайра оң жака барып, кечке таппай атып, анан түндө саат 11-лерде ара келгенде үйгө. Ошо калып жейсиңби? Телефон бар болсо чалып сурай калмактан эмнеге кете бересиң да качып туруп. Жок, ал кезде менде телефон дагы жок болчу жанымда. Телефон дагы жок болчу. Көчөдөгү кишилерден сурап атып, мен араң чалгам да үйгө. Калп дей берели. Калп. Акыркы жообуңуздар калп, э? Карточкаңыздарды көрсөтүп коюңуздар. Бул чын экен. Анда 9-класс болсоңуз, телефонуңуз жок беле? Мына ушундай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жерде калпы чымбы оюнунда Аптоптуу Бишкек командасы өздөрүнүн таптырып жиберишти. Жана булар өздөрүнүн таптырбай сактап калышты. Ошону менен 2 упайды тең азыр биз жаштар командасына бердик. Кочоп коелу. Мына ошентип урматтуу телекөрүүчүлөр, программабызды уланта берели. Кийинки оюнубузга дароо кезек берсек, бул Алло доски оюну. Азыр биздин отурган командалар ойношпойт. Балким сизге байланышка чыгып калышыбыз мүмкүн. Телефонуңузду карап, даярданып эфирге чыгам деп отуруптурбуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү программабыздын демөөрчүсү Нитра энергетикалык суу сундугу. Энергияңызды башкарыңыз жана сөзсүз түрдө биздин программаны көрүп отурууга, жакшы жумуш жасоого сөзсүз түрдө бир жардамын тийгизет. Нитра сиздин энергияңыз. Кубатыңды башкара бил. Анда эмесе программабызды уланта берели. Алло доски оюнунун шартын түшүндүрө кетели. Бул жерде эки команда бири-бириңиздерге тамга айтышыңыздар керек болот. Ошол тамгадан башталган контактка байланышка чыгабыз. Ал адамга байланышка чыгып, бизде суроо бар. Бир эле суроо берилет, 3 варианты менен. Суроону окуп бересиздер, 3 вариантын окуп бересиздер, кайсынысы туура экенин ошол адам айтыш керек. Эфирде экениңиздерди дароо эскертип коюңуздар, антпесе ар кандай учурлар болуп кетип атат эфир учурунда. Жалганда эле эфирде экениңиздерди эскертип койсоңуздар. Бирок ошол адам алгандан баштап 30 секунд гана убакыт берилет. 30 секундта суроону окуп берип, жообун алып калганга жетишиңиздер. Биз жогоруда сиздерден оюн баштаганбыз, аз сиздерден жаштардан баштайлы. Бирок сиздер жаштарга бир тамга айтып коюңуздар. Кайсыл тамгадан башталган адамга байланышка чыгышсын? М тамгасы болсун. М. Экөөңүздөрдөн контакттарды карап көрүңүздөр. М тамгасынан каалаган адамыңыздарга чалсаңыздар болот. Жана эфирде экениңиздерди эскертип койсоңуздар, аябай жакшы болот. Анткени өткөндөгү эфирибизде өтө кызык бир окуя болду. Аны азыр бул жак тактаганга чейин айтып берейин. Биз байланышка чыгып, сизге суроо берип коелу дегенбиз, эфирде үстүсү эле. Жок, мен купальниктен жүрөм. Сизге биз видеозвонок менен чалган жокпуз, десе деле болбойт. Жок деп. Анын сыңарындай эфирде экениңиздерди эскертип айтып коюңуздар. Чалдыңызбы? Марат Жезлей деген бар экен, чала берейин. Мыдан. Үнүн чыгарыңыз, микрофонго жакын карамайсыз, телефонду. Жана бизге суроону чыгарып берип койсоңуздар. Алло, Жезле, кандайсыз? Мен эфирдемин. Азыр сизге суроону окуп берем, анан жоопторун окуп берем. Кайсынысы туура деп ойлойсуз, ошону айтып коюңузчу. Бат-баттан. Дүйнөдөгү эң чоң жанар тоо кайсы өлкөдө бар? А-сы Япония, Б-сы Россия, В-сы Италия. Дүйнөдөгү эң чоң жанар тоо кайсы өлкөдө бар? Япония, Россия, Италия.
Уақыт аяқтап бартат. Уақыт бүтіп атат. Bir variant. Бір вариантты айтып қойыңыз. Мен де шашқан. А, Япония, Қабыл алдық, рақшылық білдіресіз. Дүниедегі ең чоң жанар тоо қайсы өлкөдө бар? Япония, Россия, Италия. Сіз жалған адам А вариантын Япония деп жооп берди. Туура жооп болсо бул Россияда экен. Туура эмес болуп калды. Анын бийиктиги 4850 метрге чейин жетет экен. Мына ушундай жооп ала алдык. Ал эми кийинки биздин командага кезек бере берели. Сиздер бул жака бир тамга айтыңыздар. Кытама сосын. Бармы сизде акылдуулар? Карап көрүңүздөр, урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз программабызда кызыктуу баягы оюнубузга кезек келип, Мен таап койдум, акылдуу деп эсептеген бир досумду. макул. Чалайын, э? Аты ким дейсиз? Канат. Канат. Үнүн чыгарып алып, жакын кармаңыз. Бизге суроон чыгарып берип койсоңуздар. Алло, кандайсың? Мен эфирде отурам, азыр деген Халва шоу деген эфирде. Суроо берем. Ошон 3 варианты бар. Эң кыска убакытта вариантын айтып коесуңар, э? Дүйнөдөгү эң чоң шаркыратма кайсы? Виктория, Ниагарский, Анхель дейт. Виктория, Ниагарский, Анхель. Дүйнөдөгү эң чоң шаркыратма. Быт. Акчам кыймылдайбыз да биз ушундай. Жооп ала алдык. Дүйнөдөгү эң чоң шаркыратма кайсы? Виктория, Ниагарский, Анхель. Бизге жооп берген Б варианты Ниагарский деп жооп берди. Тилекке каршы бул дагы туура эмес болуп калды. Бул Виктория экен. Анын бийиктиги боюнча 120 метрде түшөт экен шаркыратма. Эме ушундай. Мына ушундай эки тараптын тең чалган адамдары жооп бере алышкан жок, туура эмес жооп болуп калды. Ошондуктан эки командага тең эч кандай упай жок бул оюнда. Кол чабуу жок да эле. Чап кой берелим. Чапа эле болдубу? Келе өзүбүз үчүн чабабыз. Мотивация болсун деп. Ооба. Ада эмесе келе нитродан алып ичип отуруңуздар. Жакшы маанай болуу үчүн маанайды түшүрбөш керек да, э? Биз улантабыз дегендей. Кийинки ойнобуз бул оозуңдан окуу деп аталат, урматтуу көрүүчүлөр. Кызыктуу оюндарыбыздын бири. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, оозумдан окуу оюнубузга кезек бере берели. Азыр болсо Аптаптуу Бишкек командасы оюнга даяр. Үмүтай болсо наушникти тагынды, азырынча угулатат бизди. Үмүтай. Кээ бирөө сиз бизди угуп атасызбы десем. Деп калп элечи. Ага чейинде музыка кое элек болом да. Ал эми Периана болсо бизге экранга сөздөр чыгат, ошол сөздөрдү сиз Үмүтайга оозуңуз менен гана айтып бересиз, кыймылдатып. Колуңузду жаңсаганга, кыймылдаганга, мимика жест кылганга болбойт. Туура эмес деп таап коебуз. Болгону оозуңуздун учу менен гана айтып беришиңиз керек. Буга да убакыт берилет, андыктан батыраак тапканга аракет кылыңыздар дейли. Даярсыздарбы? Даяр. Баштадык. Биринчи сөз. Алма. Алма. Кийинкиси. Терезе. Терезе. Терексай. Терезе. Черешня. Терезе. Терезе. Арстан. Арстан. Акча. Арстан. Арстан. Аксай. Арстан. Арстан. Жок, болбойт. Кийинкиси. Фломастер. 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 Жок кетерсиң. Кийинкиси. Саксофон. Телефон. Саксофон. Диктофон. Саксофон. Саксофон. Телефон. Саксофон.
Kete берсин. Кийинкиси Эшик. Эшик. Кийинкиси Пластилин. 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 Бизнес. Пластилин. Пластилин. Пистолет. Пластилин. Жок бу кете берсин. Кийинкиси Кара жорго. Кара жорго. Кара жорго. Алато. Кара жорго. Кара жорго. Кара жорго. Айгөлөк. Кете берсин. Кийинкиси Физика. Физика. Витрина. Физика. Физика. Убакыт бүттү. Мына ушундай. Эмнеле? Физика. Кара жорго. Олар бар. Не деди? Акыркы бир чыгарманы айтты го. Айгөлөк. Айгөлөк келе. Ушундай жакшы сөздөр чыкты. Ал эмесе урматтуу көрүүчүлөр, биз жаштар командасына кезек берели. Алар кандай табат байкайбыз. Анда эмесе жаштар даярсыздарбы? Даярсыздар, оюндун шартын түшүнүп алдыңыздар болуш керек. Анда биз музыканы койдук. Гүлүсүн угуп атасызбы? Уккан жок. Анда баштадык. Биринчи сөз. Курут. 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 Куту? Курут. Кийинкиси Ат. ат. Кийинкиси Бадыраң. парта. Бадыраң. Парта. Бадыраң. Тахта. Бадыраң. Бадыраң. Паста. Бадыраң. Кийинкиси Ручка. Ручка. жука. Ручка. 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 Кийинкиси Барабан. Барабан. махабат. Барабан. 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 Махабат. Гүлгө баттан айтпоо. Барабан. Кетип атат. Кийинкиси мышык. 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 Кийинкиси Күзгү. 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 жок. Кийинкиси Убакыт бүттү дейт. Убакыт бүттү. Мына ошентип урматтуу көрүүчүлөр, оозумдан окуу ойду ушундай жакшы маанайда жыйынтыкталды. Жыйынтык чыгарып карай турган болсок, биринчилерден болуп ойногон бизде Аптаптуу Бишкек командасы 3 сөздү туура табышкан болчу. Ал эми жаштар командасы 2 сөздү туура таба алышты. Ошон менен бир упайды азыр Аптаптуу Бишкек командасы алып кетти. Жалпы эсепке келип карасак 3 эсебинде тең-тең келе жатырбыз. Кочоп коелубу, Аны эмесе кийинки оюнубузга кезек беребиз. Кийинки оюнубуз, урматтуу көрүүчүлөр, бул жылдызды тап деп аталат. Аны эмесе бул оюнубуз, урматтуу көрүүчүлөр, кайсы жылдыз экенин табышыбыз керек. Оюнчулар сиздерге да түшүндүрө кетели. Экранга жылдыздар чыгат. Жанагыдай эле биринчи көрүп аткан адам айтып берет, жакындата, экинчи адам табыш керек. Буга да убакыт чектелүү, батыраак тапканга аракет кылыңыздар. Эгер такыр таппай калсаңар, кийинкисиде өтсөңөр болот. Болгону бул жерде ырчылар эле эмес, мушкерлер чыгышы мүмкүн, футболисттер чыгышы мүмкүн, ырчы, актер, кыскасы баары таанымал адамдар бирок. Даярсыздарбы? Анда эмесе баштадык. Биринчи жылдыз. Ырчы мырза.
ырчы мырза жашы эми ортого келип калган биздин кыргыздын ырчы мырзасы кандай ырлары бар эле көптөгөн ырлардын автору кийинкиси мушкер чоң кара негр Тайсон. Кийинкиси биздин ырчы мырза популярдуу өтө келинчегин айтып берейин. Келинчеги Асель Кадырбекова. Таптыңызбы? Нурлан Ашев. Кийинкиси Россиянын рэп ырчысы, Россия өлкөсүнүн, Россия мамлекетинин рэп айткан ырчысы, рэпери. Россияныкы, орустардыкы рэп айтат. кандай рэптер? Рэперлер. Рэпер Россияныкы. Баста. Ооба. Кийинкиси кыргыздардын рэпери. Баястан. Ооба. Так. Ырчы, журналист. Убакыт бүттү. Убакыт бүттү. Мына ошентип кайсы жылдыз оюнунда биринчилерден болуп жаштар командасы ойноду. Ал эми азыр болсо кезекти Аптаптуу Бишкек командасына берели. Аны эмесе Аптаптуу Бишкек командасы сиздерге түшүнүктүү болду болуш керек. Сиз айтып бере бересиз, таба бересиз. Аны эмесе баштадык. Биринчи жылдыз. Ырчы. Ырларын ырдай берсеңер болот. Ырларын мен жакшы билбейм, бирок ырдайт. Кыз эркек. Эркек. Кайсы ырларды точно биле албайт, бирок шляпа кийип, мынтип неметип жүрөт, мындай сильный болуп, мынтип неметип жүрөт. Ак шляпа кийип жүрөт. Турал Чокоев. Кийинкиси Мен билбейм. Бул кете берсин. Кийинкиси Аябай сулуу назик айым, уже орто жаш болуп калды. Асман деп Гүлнур Сатылганова. Кийинкиси жүрөгүм эзилет. Амир Аскаров. Жокпун. Кийинкиси Рэп аткаруучу. Баястан Бегиш. Кийинкиси Мен муну билбейм. Кийинкиси Биздин дүйнөдө азыр күрөшчү кызыбыз, орус бүт бар тең USV'де күрөшүп неме алды. Орус кызчы бар. Ошо атын билмеле, эмнеден башталчу? Валентина Шевченко. Кийинкиси Буда ырчы эркек. Убакыт бүттү. Убакыт бүттү. Мына ошентип урматтуу көрүүчүлөр, кайсы жылдыз оюнун жыйынтыктайбыз. Азыр болсо бул командадан жалпысынан 4 жылдызды таба алышты. Ал эми жаштар командасы дагы 4 жылдызды таба алыштыр. Жалпысынан дагы бирден упай бердик дагы. Жогоруда 3-3 болгонбуз, тең болуп атабыз. 4-4 менен эки команда тең эсебинде келди. Бир аздан кийин улантабыз, бизден эч кайда алыстабай туруңуздар. Биздин айрымабыз жок. Биз биргеликти гана жеңебиз. Күч биримдикте. Ар бирибиз жеңүүчүбүз. Nitro Олимп чемпиондорунун күч кубаты. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү программабызда жеңген команда, утуп кеткен команда, мына ушул биздин белектерге ээ болчу, бирок утпай калган командага деле биз кургоо кетирчү эмеспиз, жакшы белектерибиз менен узатчубуз. Айта кетүүчү нерсе, Nitro өзүнүн ушундай сонун белектери менен биздин келген конокторду сүйүндүрүп жатышат. Ичинде суусундуктар бар, анан сырткары сонун дагы белектери бар экен. Бүгүн тең болуп калгандыгы үчүн
Аптаптуу Бишкек жана Бишкек жаштар командалары тең-тең чыгып калгандыгы үчүн эки мына ушундай ичинде белеги бар. Кимиңиздер аласыздар билбейм, сүйлөшүп алыңыздар. Бирден берип койдук эки командага. Келиңиздер. Рахмат. Ичиндеги суусундуктардан ичип энергия топтоп эле туруңуздар, Кайра силерге барабыз деп. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биздин конокторубузду дагы бир жолу тааныштырып өтөлү. Өрчү аткаруучу бизде Үмүтай Абдышева жана Периана болду Аптаптуу Бишкек командаларында. Жаштар командасында болсо Гүлсүн Сталбековна жана Айдай Алымбековналар болду. Чаап коелу. Барыңыздарга чоң рахмат, келгениңиздер үчүн. Ийгилик каалайм. Дайыма ушинтип жаркылдап, сулуу боюнча жүрө бериңиздер, Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү Халва шоу программасынын башкы демөөрчүсү нитро энергетикалык суусундугу. Барыңыздарга жакшы энергия каалап, бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз.